Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар. Бүгүн 3-март 2022 жыл. Саат 3:30 болуп калды. Бүгүnkү күнгө валютанын курсун сиздерге маалымдайм. Бул келечек базары шаарында, келечек базары. Өлкөдөгү дүйнөдөгү геополитикалык саясаттарга байланыштуу ушундай болуп жатат. Акчанын курсу. Евро эми жокпу? Евронун курсу канча болуп атат? Кана? Евро. Кана? Мына кошуналарды карасаңыз, хорошо. Сиздики бул жер? Доллар бүгүн 95 болду ба? 95 болду ба? Азыр көтөрүлдү ба? Эртең менен канча болгон? 94,5. Рубльдин курсу эртең менен 10 сом, 10 тыйын, 15-20 тыйынга чейин алды. Азыр 9 сом болду. Түшүп кеттир да бүгүн түштөн кийин. Кетти да. Эртең менен канча болду эле дедиңиз? 10 сом, 10 тыйынга чейин. 10 сом, 10 тыйынга чейин алыштыр. Сатуу канча болду эле эртең менен? Ушу 10-30. 10-30 сатуу. Эртең менен деле ошондой болгон, 10-20, Евронун курсу дагы көтөрүлдүбү? Жок, Ушул боюнча эле, мурунку боюнча эле. 102 чейин алды, 102 чейин евронун. Эртең кандай болот, неизвестно, а? Неизвестно. Эгер геосаясаттык кырдаал жакшы болуп кетсе, рубльдин курсу кандай болот? Бекемделеби, кайра ордуна келеби? Кыйын болобу? Али бери мурункудай болбойт го, Жок, аны бери мурункудай болбосо керек. Кандай болот? Аны тынчыш керек. Тынчыш керек, а? Эгер Кудай буйруп тынчып кетсе, жайга карата жайында мүмкүн ордуна келет, а, курс? Жакшылыктан эмне кылабыз? Келечек бул. Келечек. 1000 рубль 900 сом болду. 1000 рубль 900 сом болуп калды. 95. Доллардын курсу 95, сатуу алуу 97. Ош шаарынын борбордук бөлүгү Араванскийден. Бул жерде дагы ошондой эле. Берилип ошондой эле экен валютанын курсу. Оптима банктыкы. Бул Оптима банктыкы. Башка жерлерде дагы көрсөтөм. Евразийский сберегательный банк дейт. Бул жерде доллардын курсу 1 долларга төмөн экен. Араванский Кичи районундагы валютанын курстары тургандар. Сиздерде кандай болуп жатат? Сиздер жашаган региондордо валютанын курсу кандай? Комментарийге сөзсүз жазып калтырыңыз. Рубль эртең менен канча болгон силерде? Эртең менен 09 тыйын болгон, азыр 850. 95. Сатуу 97. Эми ушинтип дайыма колебация этип турабы? Кандай силерде информациялар бар? Качан ордуна түшөт? Украина менен Россия согушту токтотсо, ошонун таасири ооба.
ошонун таасири болуп атат. Да КЗТ казак анан мына эмне? Казахский тенге, евро берки, экинчи турган евро 106 да. Евро мурун эле ушундай беле? Бир аз көтөрүлдү. Бир аз көтөрүлдүбү? Кандай? Доллар кайра көтөрүлдү. Доллар кайра кечеси 93 беле? Кече 93-94. Эми дагы көтөрүлөбү же ушул боюнча эле калабы? Кандай маалымат билесизби да? Ушундай. Бүгүнкү 3-марттагы 2022 жыл курстун валютанын курстары